Bulardın bari. Beri ergile. Men de soru var. Hazır. Cemur Batmada kan kimsin bay? Bizim çoğalayga hoş gelipsiz. Uşaklasın. Çoğalay eli sizdi. Daima koldup kelgemiz, daha kolduy veriyoruz. Sizdi Kuday kalasa Kırgız eli kolduydu dep işedim. Allah'ın buyruğu menen siz Kuday kalasa prezident bolosuz. Menin sizge soruğum birinci. Sadır Japarov'tun azırkı жүрgүзүп жаткан үгүт иштерин мыйзамдуу деп ойлойсузбу? Жок. Onu mıйзамсыз экенин биз айттык. 24 кейжиде маалымат жыйынын бердик. Мыйзамсыз деп айткандын себеби ал инсандан көз каранды эмес. Ал Садыр болобу, башкасы болобу, ким болсо ошол болсун, ким анын ордунда болсо мен ушул сөздү айтмакмын. Конституцияда жазылып турат. Президенттин милдетин аткаруучу президенттик шайлоого бара албайт деп. Бул барып атат. Мен жөнөкөй бала катарында баратам дейт. Жөнөкөй баланы мамлекеттик коргоо кызматы коргоп жүрбөйт. Жөнөкөй балага чоңалайдан алайга аким киши ташыбайт. Мугалимдерди кыйнап жыйынга алып барбайт. Жөнөкөй баланы резиденцияга жашатпайт. Кандай дейсиңер? Өзүңөр билип туруп менден сурайсыңар дагы, мен айттырасыңар да. Же ошонун рахат алабызбы? Көп ойлойт, Мадумаров өзү ушу суроону бердирет деп. Кудай сактасын. Мыйзамсыз болсо кандай чараларды көрөсүз? Көрдүк. Унчукпай калган жокпуз. Борбордук шайлоо комиссиясына бердик кагазыбызды. Аябай Конституциянын ар бир беренесин тактап олтуруп бердик. Кыргызстанда канча юрист болсо ошончо пикир болот эле. Бирок оң тарабы, сол тарабы дебестен канча юрист болсо бүт баары биздин коюп аткан дооматтарды абдан туура. Конституция одоно түрдө бузулду. Конституциялык мыйзамдар бузулду деген баасын беришти. Аны уктуңуздар өзүңүздөр. Бизди кошуна мамлекеттер тааныбай атат. Алар сүйлөшпөй атат. Себеп мыйзамсыз бийлик деп атат. Аны угуп атасыздарбы? Баштагы күнү кече Путиндин пресс-конференциясын ким көрдү? Ким көрдү? Я, сиз көрдүңүз. Ошондо Кыргызстан боюнча эмне деди? Кыргызстанда постоянная чехарда деп айтты. Чехарда деген сөз башаламандык деген сөз. Бейбаштык деген сөз. Мыйзамсыздык деген сөз. Жетекчиси жок деген сөз. Мен ушул сөздү кыргызча эле айтып келатам силерге, бирок ишендиришим кыйын болуп атат. А Владимир Путин орусча айтып койду эле, баары ишендим. Эмне кылышыбыз керек? Конституциялык талаага келишибиз керек. Мына ушул мыйзамды бузуп, конституцияга карабай өткөргөн шайлоолордун кесепетинен 5 октябрь болду. 6 Созовдун чакырылыштын деген да, Созов деген. Аябай сулуу жазат экенсиз. Ибраимов Фесеналы деген мырза экен. Аябай сулуу жазат экенсиз. Азыр ким? Сизби? Азыр заманда момундай жазыш өтө сейрек. Көзүң кубанат көрсөң. Үтүрү бар экен. Кош чекит бар экен. Мугалимсиз, эмнеден бересиз сабак? Кыргыз тил адабият мына көрүнүп турат. Союздун мезгилинде бүткөн окшойсуз, Мына ушул сиздин берген жазган суроолоруңузду алып барып, жогорку кеңешке илип коюш керек экен, өлүгү деп. Ак үйгө илип коюш керек экен. Онда айнектин ичине салып, себеп бул сейрек кездешүүчү болуп калды. Сүрөтүнөн кошо алыш керек да. Сүрөтүн алып барып, атын жазып, жазсаңар ушундай жазгыла деп. Мына суроо берген жерде суроо белгиси турат. Кош чекит деген турат. Кош чекитти азыр көптү билбейт азыр. Үтүр деген турат. Дефисин коюптур. Илеп белгисин коюптур. Бар нереже менен жазыптыр. Мен ушундай жазууларды көрсөм, кадимгидей кубанып калдым. Кудайга тооба кылдым. Ушундай заманга келип калдык. Рахмат. Атыңыз ким? Эсеналы. Мына жерде жазат. Бар болуңуз, агай. Аман болуңуз. Сиз окутуп аткан мугалим окуучулардын дагы бактысы бар. Бирок бир катасы бар экен, Созовтан деп коюпсуз да. Чакырылыштын деп жазыш керек да.
Бул сабаттуулуктун белгиси. Рахмат. Ошол 6-чакырылыштын депутаттары парламентте отурбай эле ар райондордо, облустарда садырга координатор болуп иштеп жатат. Ушуну мыйзамдуу деп ойлойсузбу? Сизди терең урматтоо менен Урайым Фесеналы дейт. Эми ошол садырга координатор болуп иштеп аткан депутаттар мындан 2 ай башта ким деп чуркап жүрүштү эле ушул жерде? Биримдик деп, мекеним Кыргызстан деп кыйкырып жүргөндөр замат токтоду дагы бул жака бурулуп алып кетти. Аларга баары бир. Жугунду ичеби, аталай ичеби, кебек пиширип береби, эмне кылса берсин болду деп тебеле бир жугунду берсе болду аларга. Эч айырма жок. Итти дагы bir үйдөн экинчи үйгө алып барып койсоң үйрөнбөйт. Бошонгондо качып келет. Малды дагы сатсаң, жибин үйү болса өзүнүн үйүнө келет. Буларга баары бир малдан бешпеттер. Жигиттер бияка иштейбиз деди, кетти ошол жака. Туруп жигиттер адаштырбыз десе, сүрүлүп кеткенде бол тез токтойт дагы, артка кайт десе бурулуп алып бул жака кете берет. Адам ошолор, айткылачы өзүңөр. Мына өзүңөр бири-бириңиздерден жылкы аласыңар, аталып ат сатасыңар. Айланайын ошол атты үйгө үйрөткөнчө канча өтөт? Ошонуп кетсе каяка барасыңар? Түп түз ээсинин үйүнө барасыңар, издеп. Бирок биздин депутаттар андай эмес. Ким ошол жерге келип калган болсо, келип калса эмес, келет имиш дегенин эле билсе болду, бүттү. Кече Куршатта бир киши мындай дейт. Менин досторум дейт, классташтарым дейт. Кече эле ушул биримдик деп кыйкырып жүргөндөр дейт. Бүгүн ошол Жапаров деп бурулуп калган экен, айланайындар дедим дейт. Көйнөктү дагы 1 сезон кийгилечи дедим дейт. 1 сезон. Өтө элек 40 күн. Десем дейт, ал достор дейт, каткырып күлүп, биздики дейт, топчусу жок. Баягы халат дейт. Жүгүрүп кетип барып чечип коюп, башкасын кийип алып кете беребиз деп күлөт. Мына биздин намысыбыз. Мына биздин абийирибиз. Мына биздин кадыр баркыбыз. Эми токтонолу. Эми токтонбосок, андан ары карай көрүп атасыздар, күндөн күнгө беш бетер. Мына, монун ар жагында кайсы мамлекет турат? Тажикстан турат. Кече мына 2000-жылдарында ушул мамлекет жападан жалгыз ушул жол аркылуу гана сакталып калды эле. Эсиңиздерде барбы? Ушул жол гана сактап калган. Имамали Шарифович айткан: кыргыздарга таазим этип башыйм. Сиздер бизди эл катарында, сиздер бизди мамлекет катарында сактап калдыңыздар деп айткан. Эсиңиздерде барбы, аксакалдар? Мына ошол согуш болгон, аябай каттуу жабыр тарткан мамлекеттин ички түң продукциясы бүгүн Кыргызстандан 2 эсе көп. Неге? Себеп күчтүү мамлекет башчысы келди, башкарып атат. Адилеттик менен башкарып атат. Иш билармандык менен башкарып атат. Арасында бар нааразы болгондор. Бирок түптүү эл катарында ошол жерде мамлекет катары көтөрүлүп атат. Биз эмне болуп атабыз? Жылдан жылга, айдан айга артка кеткенден катар артка кетип атабыз. Себеби эмнеде? Себеп жетекчилерде деп айтасыңар. Жетекчилерде эмес. Себеп дал ушул жерде. Биздин ичибизде, биздин арабызда. Эмнеге? Биринчиден, мүмкүн пейилибиз начар. Ниетибиз бир аз бузук. Чоңун айтып аткан жокмун, Кыргызстанда айтып аткам да. Жок десеңиздер айткыла. Андай эмес бизде. Биз жаман жолго түшүп алдык. Аксакалыбызды да сыйлабайбыз, аялдарды да сыйлабайбыз, жаштарды да сыйлабайбыз. Бизге эч ким эмес. Же дин деп динге баш ийбейбиз, же мыйзам деп мыйзамга баш ийбейбиз, же аксакал деп аксакалга баш ийбейбиз, же дос деп достун айтканына көнбөйбүз. Кандай дейсиз? Туурабы? Миң жолу рахмат сиздерге. Мына ушул суроого туура деп жооп бергениңиздердин өзү мага аябай чоң үмүт жандырат. Себеп биз катабызды сезип атабыз. Биз өтө көп каталарды кетирдик. Кайсы учурда? Шайлоо учурларында.
Азыр келатып жолдон Сары Моголго түшүп, Сары Могол менен амандашып, учурашып, мен Айшытан бар, атам менен чогуу Меккеге барып келген, ажы 83 жашында экен агиши. Мен атам тирүү болсо 88-ге кетмек. Ошо киши менен сүйлөшүп отурсак, суроолордун суроосунда ушундай болуп атат да. Биз кандай болуп калдык дегендей. Жаштар суроо берүүдө. Биз жоопкерчиликти сезбей калдык. Себеп мына ошол айыл кеңештин депутаттарына мыкты мугалимдерди, мына бу Эсекем окшогон мугалимдерди канчага чыктыңыз? Ашыле турбайсызбы? Азыр жаш дебей атасыңар. Силер жаш дебей атасыңар 60-ка чыкканда. Көрөм эртең 60-ка чыкканыңарды. Эми жашоо башталат. Ак менен караны эми ажыратып баштады, агай, туурабы? Буга чейин жүргөн. Көп нерсени билбей. Аттиң ошол жашымдагы акылым азыр болсо деп, ошондой аттиңдер көп болот экен, жыл өткөн сайын. Бул жигиттин айтканына да азыр жаш дебей калды дегендей, азыр жаштарда бир нерсе чыкты, ураган чыкты. Жаштар келсин деген, Atan ketsin, yaş gelsin. Мен өткөндө суроо беришиле ушундай деп бир журналисттерге айттым. Үйгө барып атаң менен энеңди кууп чыгый деп. Алар эски. Жаш ата эне таап ал. Алар да кетсин, эмнеге? 60-ка 70-ке чыккандан кийин эмне кереги бар ата эненин? Ошол сыяктуу баягы тажрыйбалуу агайларды, мугалим эжекелерди, дарыгерлерди, сабаттуу инсандарды жыйнабай, шайлабай, кимдерди шайлайбыз? Ким козу союп берсе, ким тамак аш берсе, барекелде мына ушу улак тартып жүрүп, улактын аркасынан жок болуп атабыз. Улак тарттырып берсе, топ чаптырып берсе, мына ушуларды шайлап атабыз. Эгер Сары Моголдо сабаттуу депутаттар болсо, айылдык кеңештин чечимин чыгарып, сессиясын өткөрүп, өкмөткө жибериңкиле дедим мен. Биз Сары Могол айыл өкмөтү катарында Алай районуна эмес, бизге жакын турган Чоңалай районуна киргибиз келет деген чечим чыгарса, муну эч ким токтото албайт. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы да токтото албайт. Биз укугубузду билбей атабыз. Биз күчүбүздү сезбей атабыз. Не себептен? Ошол укукту окуп түшүнбөгөндүктөн да. Кандай дейсиз ага? Мына мектептин мугалимдери коркуп кетти, азыр күлчөгө кетти дейт. Директор айтты дейт. Эгер мектептин мугалимдери топтолуп, ушул директор бизди мыйзамсыз иш аракеттерге кыйнап атат. Биз баргыбыз келбеген чогулушка жыйнап атат деп районого жазып, же директорду алмаштырасын, же биз барыбыз мектепти токтотобуз десе, районоң жүгүрүп келип өз мектебиңди ачып берет. Укугуңду колдонбай атасың да, кыргыз. Укук бар да. Ошону эсептеше албай атабыз да биз өзүбүз. Ошол Сары Могол айылында Кыргызстанда жападан жалгыз айыл болсо керек. Үлүшүн ушул мезгилге чейин ала элек. Аны дагы айылдык кеңеш жыйналыш керек да. Топтолуп туруп, жер кодексинин 8-чи беренесине таянып, мен айтып бердим. Ушул жерлерди өзүңүздөр алып иштетсеңиздер болот да. Аны үчүн эмне болуш керек? Айылдык кеңешке мыкты жигиттерди, кыздарды шайлашыбыз керек. Сабаттуу. Мына Эсен агайга окшогон агайларды. Булардын чөнтөгүндө эч нерсе жок. Айлык менен жашайт. Бирок ушулардын эмгеги, ушулардын пайдасы сиздерге 1000 эсе улак чаптыргандардан көбүрөөк тиет койлун, Эсен ага. Бир жерибиз ооруса ушуларга кайрылмакпыз го. Сен менин депутатымсың, ушу маселени кандай чечесиң деп. Кандай дейсиздер? Эми ушуга келишибиз керек. Ушуга барышыбыз керек. Токтонушубуз керек. Эгер мен президент болуп, жараткандын буйругу менен, калың элдин каалоосу менен, колдоосу менен болуп калсам, мен ушул нерселерди узак мөөнөткө чейин созбойм. Эмнеге? Бизде шайлоо деген маселени токтотом. Жарашпайт экен. Болбойт шайлоо. Айыл өкмөттү шайлабайбыз. Айыл өкмөттү дайындайбыз.
Rayondun hakimini dayındayız. Dayındavatqanda men jeke kert başım menen жоопкерчилигимди көтөрөм. Mına Eşmat'ta alıp geldim. Çoğalayga hakim bolot. 3 yıldın içinde uşul işlerdi dayardaydı. Uşul iş karşılar. Bardık rayonun aymağındağı jetekçiler baş yiyesinger. Kakkan kazıktay tartı ornoydu. Dep ben sizlerge көрсөтүп кетем. Kандай дейсиңер деп келip сурабайм мен силерден. Desem bulavам айтат. O taşmak dürü surağa dedim. Anam bulayacağım aytat. O Mehmet düzük ko dedim. Kança el olsa şonça pikir болады. Köpçülükке salıp çeçken mesele hiç kaçan jakşılık kalıp bardı. Köpçülük menen ne meseleni çeçiş gerek? Ayıldın meselesini çeçiş gerek. Uluttun meselesini çeçiş gerek. Ha, mamleketlik meseleni bir kişi çeçiş gerek, жоопкерчиликти alış gerek. Бұл үй білі. Mına atası bugün ayıp atat da, bazar olup atmayı, doğru. Balasını çakırıp alıp, bunu toktunu alıp varıp satıp gel dese, yenesi turup alsa koroğunu açmayı. Bu toktumağa gerektir. Anda de ulakta alıp varıp satıp gel dese, balası turup alsa, ulak menikidir. Ol ata canıver kayak var atana. Kırgızstan uşunday mamleket. Uşunu toktatmokpuz biz. Birinciden. Ekinçiden. Sura veretme korrupsiya menen kantip күрөшөбүз. Men күрөшпөйм dedim korrupsiya. Men korrupsiyаны жок кылам. Ал мен тең түшүм эмес аны менен күрөшкөндө. Кантип жоголот дейт. Өзүң алба, бирөөнү алдырба. Бүттү. Ошол замат муун өлөт коррупсия. Ошол эле жерде өлөт. Анын үчүн конституция мешать этпеш керек. Konstitutsiyanın tiyešesi жоқ ağa. Mıyzamdardın da tiyešesi жоқ. Keremet mıyzamdarımız var. Misalı, salamatı sақтау жөнүндөгү mıyzamda. Ar bir tuğulgan balaga bir ayda bir gelip, oşol bekitilgen meyirman mugalim, darıger, meyirman ece gelip karap duruş gerek. Gele mi? Yok. Özümüz götürüp bararız. Barganda da jön götürüp barbayız. Yok degende bomday bankege bir sarı may salып alıp barasız. Жаңы төрөгөн келиндер ошентип барып атпайбы? Sarı may salып alıp barat. Анан кечээ bir индюшка soydum эле деп барат. Ушунун баарын жашап аткан өзүбүз айтып койгон Мадумаров жаман. Mugallimler, ушул айылдын интеллигенттери, darıgerler айылдын интеллигенттери. Sizler dağı beken boluşunuzlar gerek de. Kim aytsa ошону жасай бербешибиз керек. Эгер мен буйруп президент болуп калсам, мына ошол депутаттардын бардык баягындай ыйгара муктарын карап чыкмакпыз. Айтып атпайсыздарбы? Ошол ар бир айылга келип иштеп аткан депутаттарга кандай карайсыз деп. Ошондойго барбаган, канча каражат десе дагы ошого азгырылбаган адамдарды сиздер тандап алсаңыздар керек. Çılığı taza şayla oyup görmekteyiz. Yemin için Antep keçisi olur. 2000 yılga çeyin mıyzamda uşundaydı. Hazırda ele mıyzamda uşunday, bırak mıyzam işteydi. Eğer biri akça verip satı olup atkanın görsün, oşol zaman kandidatlığından toktatıp sottocu. Sottolup geçiyor. Eğer biri akçasını alıp atkanın görüp kalsa, oşol akça alıp atkanlığından karmak, oşol zaman sottocu. Hazır ilgili bekitip berçiler, bunu havalar bilet aksakallar. Tüm camını türküde olup kiretle büyüm olur, kandidatlar. Anan özüzgö karışıklılardı çakırıp koygular deyip, Svet'te öçürüp alıp oturup söyleşiyor değil mi? Birey görüp kalmasın deyip. Hazır açık yarmarka. Kançadan beri teken. Uşul mamleket. Biz uşunu karıştırmamız gerek. Çoğalay meselesi boyunca. Yer meselesi boyunca, çegara meselesi boyunca, sotsialdık koldo, jölök pul meselesi boyunca. Men özgöçe özünçe programmalarım var. Çegarada jaygaşkan, aymaktagı jaygaşkan ayıl kıştaklar boyunca mıyzam var. Alardın jеңилдиктери бар. Turmuş şartı oor, jaratılış şartı oor aymaktar boyunca mıyzamlar var. Sayızdın mezgilinde oşonu menen koldono terek, keyin kolдонбой kaldık.
Men ошолордун баарын кайрадан ордуна коймокмун. Кудай кааласа ошол күндөргө жетсек, bunun baары кайрылып келе турган иш. Суроо болсо бериңиздер. Мен агай сурооңузга толук жооп бере алдымбы? Ийгилик болсун сизге дагы. Барбы суроо дагы? Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Yaqinroq qara. Cho'ng'alay yergasiga xush kelibsiz. Жакын карма. Mana shunday muzlaq oppoq klimatini siz to'sib oldik. Bugun osmon ochiq. Shunday qonib turamiz. Mana Qirg'izlardan o'g'illari kelib o'tadi. Mana birinchi o'g'lim shu 3 kishi keldi mana. Qanday suyunib o'tamiz. Siz hozir musofir oldasiz. Bizga endi qolasangiz Alloh taolo musofirning duosini qabul qilaman deydi. Bizga o'zingiz duomizni bereket etasiz. Şu bizim problemalarımız hazır bardığını ayttınız. Birinciden Allah esmi Allah'a maktul olsun. Peygamberime salamlar, salavatlar olsun. Peygamberimizin ağlarını bir bayağı okup kaldım. Zahir öyle bakalım. O şu Hazreti Umar Halife oldu değil. O şu dışta Himis degen şehir var iken. Himis şehrinde bir ayda da kuğup çıkardı iken. Hakimini, gubernatörü biz çekende. Çünkü her bir ayda gubernatör kuğulup yattı da biz o biz kuvat aldık padişahlardı. Buna o şunda Umar birlikte gel halife. Uzayır kel dedi. Uzayır men demek ediyorum dedi cihatta. Uzayır kel dedi. Uzayır da alıp geldi. Uzayır sen Kıbrıs'a varasın dedi. O şol Kıbrıs şehrinde bir yıl tınçılık oldu. Havar yok Uzayır'dan. El tıptınç. Bitik yok. Buna şunda hırsızlanıp Umar çakırdı. Uzayır kel. Uzayır geldi. Al kanday geldi. Al akil gubernatör edi. Bir tayağı, bir kaltası cay namazının çökünümüne geldi. Gubernatör geldi. Biz de hazır gubernatör takrar için yol tandavaslarımına geldi. Bu evinin akısı geldi ama şunda düşündüm. Anam uzayır işler kanday dedi. İşler şu Peygamber dedik şimdi kolay. Ayağı çıkaran arası olur var. Buna şunda el çakırırken dedi. O yol düşken mal oktu bardığın muhtaçlarga verip yattım dedi. Buna şundan bizim şunda tınçılık oldu. Yerine karıdım dedi. Hazreti Umar'a beni çekti, geldi. Kempirimin o şunda yaşayın dedi. Buna şunda yok sen dağın kimsine varasın dedi. Al makul oldu seviyor. Ben soluğum mobayla açtı dedi. Buna şunda hayra haytmanda o şu yer nereydi, yer verildi. Şartlar sürüp bir neresini yöneteceğim. Yardımcıma alır. Bir kalka altın bir yönetti. Yüge vardı. 3 gün durasın dedi. 3 günden keyin Allah'a karab ışıklasın. Bize veresin çekilesin dedi. Bir günde bir nan koydu. Bir dal arpandan dedi. İkinci gün yarısından koydu. Üçüncü gün komşular kavarsa dedi. Komşular işte bugün benim evimde oğlum dedi. Benim evimde oğlum degende bayağı yönetilen adam altında aldan koydu. Umar'a etti. Ben muhtaç emesmin dedi. Muhtaç emesmin dedi. Şunda kempiri yakınlar biraz alıverin dedi. O şunda taşlar çıkıp keski. Kayra çakırtıp durup bir tövbe tamak ağaç iki köyüne koydu kempiriyle. O şunda albayın dedi. Ben muhtaç emesmin dedi. Umayır. Aksakal. Ayavay sonun kerime tangime bro. Surov veriniz. Ayağımdan bir köy yok dedi. Çok bol da çok. Ben tokaterin aytım. Ona çek ara. Ona çakıvat yalnız param diyen ayrımız var. Oşanda aytım. Ayrım düşüge caylığa çıkağız. Oşanda çıksam telefonda tut. İşemeseniz de gösterdim. Hoş gelip siz Tacikistan'a dedi. Çek ara tosladık. Hoş Mehmet Tacikistan deyip çıktı. Oturgan caylığında yesim olmaz. Biz Tacikistan'a tattırıp biz çeker aldık. Bırak tez tosuyoruz gerek var. Özbekistan tosu otar da körü otarız. Bu biri. İkincisi hazır köşeye çıksak kredi kampanya aram mı deşeyiz. Aram mı musulman çok da olsun. Ona bizde alt direk kağıtım var. Sanada var ki yok. İkincisi hazır magazinin orada darkana. Oyak karı darkana. Covid bana şu daha horma geldik. Üçüncüsü bana yedekliler rotasyon kılışınız gerek. Bana pasar hizmetler. Rahmat. Sebebi bir ailelerce bir sokanda pavilalarda okudu.
deşiklerden. Özünüz bayqap biliyoruz da rotasyon almaşmasa. Rahmat. Öyle o etke tuğanlardan gelişe koyursuna bu petevizli değil. Rahmat. Bunu jerge жазуу жүзүндө дагы келиптир суроолор. Аксакал, рахмат. Буну айттыңыз. İşinizde iyi girek. Özünüz Kırgızdın tazıklılarını tandap alabız, okup atağız hazır. Bakın vakit var, onun için orada özünüz biliriz. Rahmat. Айтқаныңыз келсин. Баягы адилеттүү падышалар боюнча мен дагы бир 2 күн айтып берет элем. Умар разияллаху анхунун өмүр баяны боюнча. İmam Azam boyunca dağı, İmam Bukhari boyunca dağı bardıq meselelerde ayıp vermekmen. Dileke karşı vaktimiz az da ötezip. Alar da ayıp öğretim bolbostan, oşulardın yaşaganda kılıp yaşaganda öğrenişimiz gerek. Bu yerde bir soru geliptir. Madumarov Murza deydi. Sen şu soruğa cevap bergin deydi. Sadır Japarov'da savatsız adamlar şaylaydı degen sözün var deydi. Kim berdi şu soruğu? Hayırda var şu sözü? Onu gıybat deydi. Kızılday gıybat deydi. Kimder savatsız deydi. Alemi kimder savattı? Jarandardı ekiге bölme deydi. Sadagan keteyin aylanayın. Kim berdi şu soruğu? Şol dalilde Allah oşunday degen sözüm var eken. Haysıl жерден okuptur. Kim okuptur oşunday degen sözüm var eken. Mına oşunday türkü siyaktı olup jortup жүрgөндөр eldi buzup jok kıla turgan boldu deydi. Aman ele bolsun. Mına oşu jana Esen agайды kattуу maktap koydum ele, muну kayırılgandan başlap to'g'ri emas kayırıl. Murza emas, Mirza deb yoziladi. Ekinçiden jarandardı ekiге bölme deydi. Jarandardı imanı var adam hiç kaçan ekiге bölmeydi. İmansızlar oşunday kılıp böledi. Oşol жазып atkandar özdörü mınal fake bolup telefondan çıkıp kıykırıp atkandar oşolor. Bulardı mınçış gerek, alardı ançış gerek dep. Madumarov'tun dağı, bütün Kırgızstandın dağı, şaylauçuları dağı, koldoğuçuları dağı, madaniyattın tuğ çokusuna çıkkan azamatlar. Öte savattu, imandu, insaptu azamatlar. Özgür jasap nerseni жазып, anı başka bir ölürden suravagılar, uyat bulun. Gıybat deydi. Gıybat, bu musulmançılıktagı en çoğun keçirilgiz 4 gününün bir ösü. Avaylagılı azamatlar. Çegara masalesi boyunca ayttınız aksakal. Mamlekettin eğisi payda bolganda çegara kuralat. Mına hazır jol boyunda gelertip görüp atабыз go. Hiç kim özünün çegin momda bir tosup algan emes. Kaşa jok. Erten oşol kaşı üydün eğisi bir jaka ketip kalgan bolsa, janındaki koşnası terektin arkı jagынан alıp kaşa tartып algan bolsa, çatak çıkar. Kelgende Kırgızstan oşol üyün uaktılуу bir jaka taştap ketken eğisi jok üy siyaktı bolup kaldı. Mamlekettin jetekçisi jok. Status çegara rayonlarında deydi. Men hazır ayttım oşolda. Oşol mizan var, bирок иштебей атат. Mineraldır zavod jana GES deydi. Kelgili azamatlar, mınдай kılalı. Asmandagı nerseni engsebey, hazır жердин алдыбыздагы nerseni engseydi. Bizge emne gerek hazır? Bizge mizamdуулuk, tınçtık, adilettүүлük gerek bolууда. Emne gerek bolууда? Savattуулuk gerek bolууда. Al degen ne degen söz? Hazır mektepteki jaş baldardı, mektepke çeyinki baldardı tuğra jolgo salıp tarbiyaloo bolup kaldı. Hazır tarbiya uşunday ketip bartat. Mına kolunuzlardagı telefondu 5 minut tapmay kalsalar, ilgeri nasbayın jogotup algan aksakaldarday bolup tegerenip kalıp atasыңар. Ataң менен энеңди 5 ay көрбөсөң жүрө бересиң. Çatagı жок. А муну ол колдо турган телефонду. Мунун кайпи жаман экенде. Tapmay kalsaң şu sanыңды çapkılap tomulanıp turup ketesиң. Men kebir 80'de kempirlerdi görüyorum. Kayakka koydum öyle dep tura kalat. Oy gimnastlardan tez turat. Bu ne degen kumar? Mana uşunun barın toğra jolga salıp toğra tarbiya berişimiz gerek. Bizde hazır atene başkarbay, ilim bilim başkarbay, iman başkarbay,
Din başkarбай, ушул башкарып калды. Себеп, маалыматтын баарын ушул жерден алып атасыңар баарын. Мунунун баары ичиндекисин баарын бүтүндөй жалгаз. Мына азыркы жигит жазгандай. Кызылдай жалган. Кээ бир учурларда ушу өзүңдү өзүң окуп атып, өзүң ишенип кеткидей болуп атасың. Мына мен айтып атат жана жазып атат. Ысык көлгө киргизбей койду. Анан мен ойлонуп калдым. Ысык көлгө бардымбы мен? Барган жокмун го. Мени менен чогуу жүргөн азаматтар да ишенип калышы мүмкүн да, бизге айтпай кеткен болушу мүмкүн. Biraz abайлайлы. Бул замандан коркпосок, акыреттен корколу. Кадр маселесине кандай карайсыз дейт? Кадр маселеси бизде жок. Кадр маселеси бул тууган урук, жора жолдош, мактамай, жактамай, куда сөөп. Кечээ чоп тополоң болуп атат, жанагы Рахман Разыков деген кудалар жөнүндө айтып койгон экен, эми урду сөктүгө калып атат. Аны Рахман Разыков айткан жок да, тиги киши таласта жооп берип атып айтып турган. Мен го карабайм андай нерсеге. Туурабы? Азыр кимдерди коюп атат? Жалаң же өкүл бала болуш керек экен? Же куда болуш керек экен? Жалабаттын баарын ушул өкүл балдар басып кетти дешип атат. Үч коргон, Дароот коргон жолу 50 километр дейт. Айыл чарба кредитти кредиттик кайтарууга дейт. Эми кредит алганда ойлонолу. Неге алып атабыз? Кантип алып атабыз? Кантип төлөйбүз? Той өткөрүү үчүн кредит алып күйгөндөрдү көп көрдүм мен. Ойлойт экен да, тойго түшкөндөн кутулуп коём деп. Азыр андай түшпөйт. Тойго чакырсаң сүйүнүп барбайт. Сөгүнүп кагынып барат. Бирок эл көзүнө деп бир конверт салып коет экен. Ичи бош экен да. Ошентип кредит алгандарды күйдүрүп атат. Баягыдай болуп түшпөйт азыр. Ошон үчүн тойдорду дагы кичине караштыралы, дагы тойдон баш тарталы. Мына ушул атыңа шүкүр барекет оору келгенде үйлөнбөй эле койду, мындай той өткөрбөй эле койду го, үйлөнүүнү токтоткон жок го, туурабы? Ошентип той өткөрсөк болот экен го, үйлөп койсок болот экен го. Ошону улабайлыбы кайра? 800дөн киши чакырып той бергенди токтотушубуз керек. 94-жылы төрөлгөн боюнча үлүш дейт. Ал берилбейт, болду, бүттү. Аны кайра көтөрө бериш кереги жок. Райондук ички инвесторлор дейт. Райондук ички инвесторлор эмес, сырткы инвесторду табабыз дейт. Алар да келбейт. Тартип болбогон жерге, мыйзам иштебеген жерге алар келбейт. Алар кандай жерге келет? Мисалы да, мындай эле элестетсеңиздер, сиз колуңузда бар инсансыз. Сизден карыз сурап келишет. Siz ошо келген кишинин кебетесине карап туруп бересиз карызды. Кайтарып бере алабы, жокпу? Туурабы? Өзүңдүн бир тууганың дагы карыз алып келет дагы, 2 жумадан кийин берем дейт, бербейт, билет, бербейт. Күздө мал түшкөнчө алсаң албайсың анда дагы. Сен 2 коюңду карышкыр жеп кеткен болот, тайыңды карышкыр жарып кетти, ыйлап алдың да турат. Шунчалык бооруң ооругандан кайра өзүң ага карыз бергиң келип кетет. Бербейт карызды, бербейт, айланайын, эч ким карыз бербейт. Кайтарып бериш деген оор маселе. Сен кийин аны алыш үчүн өзүң суранасың да кайра барып, жалдырайсың. Жана бир куудулдардын интермедиясы бар эле. Бирөөдөн карыз алып, бербей жүрөт экен, бара берип, уялат экен карыз алып берген киши. Анан айтат экен да, айланайын, болду, макул, 10 миң алдым эле, жок дегенде 8 миң берчи деп. Десе кое туруңуз, эми ушунча күттүңүз, күтө туруңуз деп. Экинчи айда барып айтып бир дейт, түгөнөт да, түтөп кеткенден мейли, эми 8 миң болбосо дагы эптеп 6 миң болсо дагы берчи дейт экен да. Жок, бере албайм, дагы 1 ай бүтүп тур дейт. 3-чү ай өткөндө барып, айланайын, жок дегенде 5 миң берчи десе, жок, бере албайм. Кандай адамсың десе, шашпай турбайсың, акырын кутулуп келе атпаймынбы дейт экен. Ошондой болуп атабыз да биз. Жарымын болсо да кайтарып берчи дегенге барып атат. Сондуктан
kredit деген нәрсе жақсы емес. Мұны алардан алдында ойланышымыз керек. Баяғы тойларды азайтышымыз керек. Бізге мында қарап көріңіздер, пайдасы жоқ шығашалар көп екен. Керегі жоқ шығашалар көп. Ошоларды тоқтатып. Сұрау бар бі? Кімді? Кеп. 50 километр екен деді, мен жана айттым. Мамлекет өзінің бұтына тұрғанда мұны бөліп қарабайды. Суысы, отыны, башқасы, жолы, мектеби, же ооруканасы деп бөлбөйт. Бары тегиз бүтөт. Мына Өзбекстанды көрдүңүздөр. Мирзиёев деген азамат. Манас айылы деген айыл бар екен, кыргыздар жашаган. Эмне кылды? Теп тегиз кылып тазалап туруп, 40 күндүн ичинде бир шаар куруп койду, 40 күндүн ичинде. А биздикилер айтып biz keçe ele geldik, emi tam tun baskan balabız. Vakit berip kütüp durbaysınlar dedi. Ağadağı bir kırgız cevap veriptir. Çurka bile жүрген balanı koybaylı vanda sizler basal basanlardı. Burada uşul. Surağı? Mustafa Kumsamayevich. Bizde suramlar. Özünüz görüp kança prezident gelse de bizde sotluk sistemi özgörgen жоқ ta. Siz eğer prezident bolup gelip kalsanız, bu kançançı meseleniz azı көрүп атасыз. Судьялар даже мас абалында соттық отырымдарға қатысып жатады. Сіз конкретті түрде айта аласыз, мынча уақыттың ішінде мен соттық системаны түп тамырын өзгертемін. Екінші сұрау мындай. Коомчулукта ең актуалдуу маселе бар, депутаттардын санын кыскартуу. Сиз муну толугу колдойсуз, биз ишенебиз. Бирок ошол кыскартылган депутаттардын көпчүлүк бөлүгү бүтүн Кыргызстандан болуп калбайт деп сөз бере аласызбы? Азамат. Силер ben eğer ben prezident болып қалсам, bütün Kırgızстан'dan bolsun demesem de özüm o şaylap veresin. Biz istiyor bizde. Geçe Çaparov'da kim şaylayızdı vaktiyle? Hiç kim? Anın barekeni de bilmeydiler bu. Bir kese çaydağı bir alp verip koygan yok bu. Hazır gördüm bunu. Stadionlarda toltur aylan ayın. Bata veri hile bir batışan. Jarıgımay jarıgım çırağımda. Biz özüyüzler de elden de alınırsa inim. Toktoylular içine bir özüzge geleli de namusumuzga geleli de. Geçe Ceyinbek teviyle battılar. Benim uruşu atıştı köpçülük adamdan. Geçe Ceyinbek tepkilep uyup çıkkanda men korkup atam. Bayakı buga TV'de viyle batkanlardan ün yok. Karasam hazır başka jakta жүрүшөт. Namus kayda aylanayın kırgızım. Namus kayda. Ошондуктан жанагы бүтүн Кыргызстан көпчүлүк алабы, азчылык алабы деген суроону мага бербегиле, өзүңөргө бергиле. Ким? Экинчи жанагы сот боюнча канча мөөнөт керек деп атасыз? Атыңыз ким? Нурдин. Нурдин мырза, мага мөөнөттүн кереги жок. Кейлер жазат экен, 40 кадам, 100 кадам эсептейт экен. Мен эсептебейм. Менде программа ушул. Болдум деп ушул жараткандын буйругу менен элдин колдоосу менен болдум деп мен сиздердин алдыңыздарда убада берген мүнөттөн баштап ошондой жашоо башталат. Неге? Себеп биз айтабыз, эгерде өз чындыгында биз жете элебей элбиз. Макул бололу. Жетекчи кандай болсо, эл ошондой болот. Тескерисинче, эл кандай болсо, жетекчи ошондой болот. Егер ушундай жетекчи келип, ушул күндөн баштап бирөөнүн акысын албайбыз да, бирөөгө калп акарат келтирбейбиз. Егер акарат келтирсең, мыйзам боюнча аяосуз жазага тартыласың деп койсоң, тил тыйылат. Кыйбат токтойт. Мына Россия азыр ошондой мыйзам кабыл алып атат. Мына телефондун ичинде чыгып алган фейктердин мыйзамын алып атат. Эгерде өз атың менен катталбасаң, сен кире албайсың ошол жерге. Sen öz atın menen girdin mi? Çaz, atыңды koy. Eşmatov taşmat деп. Anan Jolborstun, Arstandın, Karışkırdın сүрөтүн koyup alıp çıkpaylan ayın çöbörü. Sen anda emezsin. Bürküttün сүрөтүн koyup koyalım. Al özünün karap, ömür jolun karap götür. Al bir çok adam. Fake деп atpayım. Ошон үчүн мына телефондон абайлагыла, этият болгула. Муну биринчи ушул революцияны жасатканда билесиздер, эки бетте жасатышты ушуну. Кандай кылып?
Hosni Mubarak'ta prezidentlükten getirişip Nursi degende alıp barışkan. Emne menen? Telefon menen. Kim? Buzuku kovam alıp barışkan. Oşondoy olup kötörüp barışıp, jönelep butun öp, sıyınıp jörüştü. Aylanayın, tova kılıp, sajdasın. Koy birdi o sajdaga, baş koy birdi. Bir жылга жеткирбестен өзлөрү кайра кууп ошол жерден айдап түштү. Неге? Адашты. Неге адашты? Мына ушул балакат адашты. Бекеринен айтпайт. Буюлдук телефон чыккандан бери шайтандар жумушсуз калды деп. Себеби ошо шайтандын ишин ушул телефондар жасап атат. Аяктан, бияктан чыга калып. Ошону токтотолу деп атабыз. Буюрса ушундай мыйзам кабыл алынышы керек. Ар бир инсан өзүнүн сүйлөгөн сөзүнө жоопкерчилик тартыш керек. Эгер Gezit'te bir makala çıktı mı? Misal Çoğalay rayonunun hakimin kattı sındap makala çıktı. Men mamleketin jetekçisi katarında akirette жоопкерчилик tartamış oldu çünkü. Antep, eğer men ошого mani berbey koysam, men ушул жакка kişi жиберишим керек. Gezit'te çıkan makala çındık bolsa, hakim öte kattı cezasını alış керек. Gezit'te çıkan makala çalgan bolsa, ошону жазган adam cezasını alış керек. Ansız tertip bolboyt bizde. Mına aksakal jana Umar razıyallahu anh'ın tarihini aytып atkан aksakal ketip kaldı bu. Mına oşo kişi Umar razıyallahu anh'ı mınday bolat da bir jolu at menen kelatıp, ayıldan kelatsa kerben kelatkanda oşonun attan sekirip düşüp barıp bir töönün üstündeki jükti ala koygan eken. Padişam emne oldu? Emnege siz şu töyden jükti ala otasız dese, mına oşul töö aksap kelatat deydi. Aksap kelatsa emne oldu dese, senin mamleketinde oşul töö aksap kelatkanın körüp, oşunun işin jеңилдетпей койгонум үчүн жоопкерчилик тартам мен Аллахтын алдында деп коркот экен. Төөнүн жоопкерчилиги, адамдын эмес. Падыша деген ушундай болуу керек. Адилеттүүлүк деген ушундай орношу керек. Мен мындай мисалдарды көп эле айтып жүрөм. Бул жерге келесиздер, АКМ пресс дегенди бассаңыздар, ачык калыс маалымат пресс деген. Ошол жерде менин сүйлөгөн сөздөрүмдүн баары бар. Угасыздар, жыйынтыкты өзүңүздөр чыгарасыздар. Мен bir de жерде мени шайлагыла деп келип аткан жокмун. Таразага салгыла, өзүңөр тандап алгыла деп атам. Тандаш сиздердин колуңузда бар. Тандоо дагы жараткандан берилген чоң бир мындай бир кандай десем, аманат. Ушул аманатка кыянаттык кылбаңыздар деп атам. Тандоону мусулмандар баштаган. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтөрдүн алдында kimdi көрсөтөсүңөр дегенде көпчүлүктү гана кыла деген. Болбосо айтса болмок да, менин кайнатамды деп. Же күйөө боламды деп. Себеп Абу Бакир Сыддык кайнатасы, Али разияллаху анху күйөө боласы. Экөөнүн бирөөнү көрсөтүш керек эле. Өзүңөр деген. Мына талаш тартыш ошондой болуп, добуш берүү менен биринчи халиф Абу Бакир Сыддык разияллаху анху болуп калды. Шайлоону мусулмандар баштаган, туугандар. Адилеттүү шайлоо. А эгер ошол адилеттүү шайлоого добушумду билип туруп, бул чарабайт, бул ошол ишти көтөрө албайт, бирок мага пайдасы тийди деп ошону шайлап койсоң, Кур'анда жалган күбөлүк берүү деген түшүнүк бар. Бул татыксыз insandı татыктуу жерге көтөрүп коюш, бул жалган күбөлүк берүү деген сөз. Мына мугалимдер азыр. Аттестат жазасыңар. Койчу эми, аяшы уулум экен, тагамдын кыз экен деп отуруп, 4кө билбеген кишиге 5 коюп бересиңер. Бул күбөлүк жазуу, аттестат жазуу, жалган күбөлүк берүүгө кирип калат экен. Күнөөсү өтө чоң экен. Чыдасыздарбы? Же болбосо, бирөө тай жетелеп барып, менин баламды аскерден куткарып койчу деп бир дарыгерге барса, ал аскерге жараксыз деп мөөр басып берет экен. Бул дагы жалган күбөлүк берүүгө кирет экен. Оор маселе. Кыйын маселе бул. Түшүндүрө алдымбы? Сот маселеси ушундай да, илим. Эгер падышаң түз болбосо, падышаң коркпосо, сотторуң да ошондой адилетсиз болуп кетет. Biz korkuşumuz gerek. Ona ömür
Bir uçup ötken kuş. Bugün kaçağa geldiniz sabah siz? 56? Ekoyuz kurdaş ekoyuz. Ben bir 80'e varıp kaldı da ötbayım mı sizden? Şu ömrünüzde bunda elestetseniz bir köz irmem mi? Yaşı o tez ötüp ötü. Ötü tez. Akırkı minötler kalganda büt kinoplyonka olup ötü ekende men adal yaşadım mı? Men mangdayım sajdaga tiydi mi? Men atanemden razıçılığını alaldım mı? Men jaratkandan razıçılığını alaldım mı? Attın oşonda o köz yaşın kölдөй tөгülüp tursa dağı kayra kaytуу жооп бер. Arman деген ошол. Ошон үчүн бүгүндөн баштап оңололу, тазаланалы, туура жолго түшөлү, жараткандан ошондой жакшы иштерге барышты сураналы. Туугандар, тазалык керек бизге, тазалык. Ол кайсы куштар? Ha? Жору. Жақсы. Сурок. Туш келипсиз Алакан агай. Мен элди чакырып кетет элем. Эй, калайык калың эл, бирин калбай баарын кел. Адаган агабызды шайлайлычы, болу берет бизге бел. Эй, калайык калың журт, бирин калбай баарыңы. Адаган агайды шайлайлы, жүрөктөргө бек тутуп. Айланайын чоңалай, жашайбыз дагы бир далай. Адаган агабызды шайлайлычы, башкасыны шайлабай. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Адахан Кесомаев, Чоңала районунда кайды компания кытайлыктар дейт. Президент болсоңуз кандай жол менен иштейт? Мен дайым айтып келем, Кыргызстандын бир томолок ташы дагы бөтөн жака тийиштүү болбош керек. Биз Кудай кааласа, ар бир иштеп аткан кен байлыкты бөтөн мамлекеттер менен иштешип аткандардын баарын кайрадан карап чыгып ревизия кылышыбыз керек. Биз тең шерик формасына өтүшүбүз керек. Бул кандай болот? Эмне үчүн ушу кен байлык бар экен? Мына тоонун ичи бүтөндөй темир экен дейбиз дагы. Муну Кытайга бердик. Муну Канадага бердик. Муну дагы бирөөгө бердик. Жок. Бул жол кетпейт бизге. Биз айтабыз, ушул жерде мисалы 200 миллион тонна көмүр бар экен дейт, Ким казат? Чакырабыз. Шарттарын коебуз. 200 миллион көмүр болсо, 100 миллион биздики, 100 миллион сеники. Кен биздики, иштетиш сеники. Бирок кирешени тең бөлөбүз дейбиз. Болобу? Эмне үчүн болбосун? Мен ошондой жолго алып барам. Ошондой жол менен иштетебиз, Кудай кааласа. Бардык кен байлыктары. Дагы суроо. Барбы? Сау. Чоңала районуна куш келипсиз. Шоктусун. Бұрын Садыр Жапаров түрмеден шыққанда жападан жалғыз іс қорғап жаттыңыз. Анан түрмеден шыққаннан кейін эмнеге көңүлдү бет бошотуңуз? Жақын қарма микрофон. Жапаров түрмеде жатканда сиз колдодуңуз дейт аябай. Азыр эмнеге эки жакка кеттиңер дейт. Мен ошол эле жол менен кетип бардым. Ошол эле жол менен кетип бардым. Бир гана нерсеси, ал иниме айттым, конституциялык жолго түш дедим. Мыйзамдуу жолго түш дедим. Эгер мыйзамдуу жолго түшсөң, кол кармашып чогуу кетебиз дедим. Жок, мыйзамсыз жолго түшсөң, анда жолубуз эки башка дедим. Мен айттым ага. Мен жана азыр айтып атпаймынбы? Өмүр тез өтүп кетет. Бул азгырык. Бийлик, байлык бул өтө жаман азгырык. Азгырылбаш керек, ага сабырдуулук керек. Бүтүндөй бардык нерсени коюп, мына менин кесиптештерим дагы, пикирлештерим дагы мен айтышат, акыркы кыргыз саясатындагы акыркы романтиксиз дейт. Абсамат Масалиевден кийинки сизсиз дейт. Мыйзам деп отуруп алган дейт. Мыйзам. Баары бир мыйзам. Канча жабыр тартсаң дагы мыйзамсыз аракет кылбашың керек. Себеп сурагы бар. Сурак болот. Эрте кечпи болот. Эгер пенде сурай албаган болсо, тагдыр сурап коюп атат. Мыйзамды бузган биринчи президент, экинчи, үчүнчү, төртүнчүсү не болуп атат? Ушул сурак. Бул дүйнөдөгү сурак. Акыреттин дагы сурагы бар. Себеп падыша болуп барыш, президент болуп барыш
kıvır etken ar biriңiздердин жүгүңүздөрдү желкеге жүктөө деген сөз. Ал рахат эмес. Ал күндө баягы тай жеш эмес. Ал кымбат кийимдерди кийүү эмес. Кымбат машинада жүрүү эмес. Ал жоопкерчилик. Үйлөнүп атканда деле билип отуңарбы? Тилекке каршы кеч түшүнүп калып атабыз да. Сал эртерээк түшүнүш керек ошо. Ал дагы жоопкерчилик. Башта өзүң үчүн жооп берсең, кийин аялың үчүн жооп бересиң, балдарың үчүн жооп бересиң, небере үчүн жооп, бардыгына жооп бересиң. Үйлөндүңбү, бүттүң дейбер. Орустар айткандай пиши пропал дегендей. Жок. Өмүр бүттү да ошондо. Кандай дейсиң? Кандай дейсиң? Бирок өзүнө жараша рахат бар да. Мына ошол рахатты көрүш үчүн бардык жоопкерчиликти көтөрө билишибиз керек. Рахмат. Дагы суроо. Барбы? Азыр. Суроо жок болсо менин кааларым ушул сиздерге. Урматтуу агалар, апалар. Менин тагдырымды чечпеңиздер. Өз тагдырыңызды өзүңүз чечиңиз. Туура. Мен үчүн чуркабагыла. Өзүңөр үчүн чуркагыла. Ойлобогула Мадумар үчүн чуркап атабыз. Жок, айланайын. Ушул түшүнүктү мээбизге да көкүрөгүбүзгө да бекитип алалы. Менин тагдырымды жараткан Аллах чечет. Менин ырыскымды жараткан берет. Туура. Мен 12 жыл жумушсуз жүрөм, ачка калган жокмун. Бирөөнүн эшигин барып каккылап, бир тууран нан сураган жокмун. Мени канчалаган кызматтарга чакырды, баш тарттым. Эмне үчүн? Себеп андай бийлик менен иштешким келбейт. Мына азыр иним бергендей, балам бергендей, эмне үчүн жолубуз ажырап кетти дегендей, мына конституцияда каттуу жазылып турат. Ушул иштерди жасаганга укугуң бар, бул ишти жасаганга укугуң жок деп. Укугуң жок деген жака кеттиби, болду, токтотуш керек, аны менен бирге баспаш керек. Бизде шариатта айтат, арак ичкен харам дейт. Сен канчалык кучактаскан дос болсоң дагы, кел досум мен үчүн алып кой десе, алып койдуңбу, бүттү. Харам. Кандай дейсиң? Биздин айылда барбы жанагы тоог урдаган, кой урдаган, тай урдагандар барбы? Барбы? Жок. Жокпу азыр? Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Себеп? Амин. Бизде бир кездерде ушундай болгон. Жылкыларыбызды жай албай калганбыз. Койлорубузду кенен жайытка кой бере албай калганбыз. Туурабы? Мына ушул акырын барып, биздин көкүрөгүбүзгө ошондой бир ишенимдер пайда болуп, туура жолго салып, жараткан кидаят бергенден кийин биз коркуп баштадык. Кимден корктук? Жаратуучудан корктук. Неге? Мунун сурагынан корктук. Эгерде биз дагы бир тепкич жогору көтөрүлүп, мына ошол шайлоо дагы, саясат дагы, бирөөгө күбөлүк берүү дагы, бул дагы аманат экен, мунун дагы сурагы бар экен деген сөздү көкүрөгүбүзгө түйгөн күндөн баштап, Кудай кааласа Кыргызстанда жаркыраган күн чыгып, телегей тегиз болгон, башкалардан кем болбогон, өзгөлөргө тең болгон, адилеттүү мыйзам иштеген, күчтүү көкүрөгүбүздү көтөрүп жүрүп, бирөөлөрдөн кол сунуп, кайырчылык кылбаган мамлекеттин курулушуна ишенебиз ошого. Демек, бардык нерсе өзүбүздөн көз каранды. Мунул жерди тазалашыбыз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки жериңди таза сактасаң, бейишке мен кепилмин деген. Биринчиси эки жаактын ортосу дейт, экинчиси эки буттун ортосу дейт. Эки жериңди таза кармасаң дейт, мен бейишке кепилмин дейт. Эки жаактын ортосунда көп түшүнүгү бар. Бул арам тамактан сактануу, гыйбаттан сактануу, жаман сөздөн сактануу, бирөөгө акарат келтирүүдөн сактануу, текеберликтен сактануу. Ошол колубуздан келеби биздин? Келет. Бирөөнүн берген бир сындырым нанын жебей койсок, ачка жок болуп кетпейбизби? Кетпейбиз. Өзүбүзгө дайым рызкыны жараткан өзү берип турсун, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Келиң абайым, бата бериңиз. Aman saylaylı. Amin. Sevgilik olsun. Amin. Nimesi ölsün. Ölsün.
Şul baldarımı izlergiydik olsun. El soluk olsun. El baldar şul şaylaylı. Kançartıdan beri prezident geldi. Cep keti otar, kaç otar. Ve şunu şaylaylık var. İşine iyilik olsun, el soluk olsun. Önüme severile madım artın düşüyor, iyilik olsun. Aytkanınız gelsin. Жақсылықтарда жолығышқан күндерді насip қылсын. Amin. Аманшылық болсын. Amin. Эмне болду? Açık basar mı? O cebinde açık verip uçlara baksın. Kaçtı bekle, yol açık oluyor. Evet, yaxşı. Sonray. Rahmat.